Саламатсыңарбы? Силер менен кайрадан мен Бегалович Китаев. Бүгүнкү темабыз индукция жана барабарсыздыктар. Индукциянын барабарсыздык суроолорунда кантип болду суроолор чыгарсак болот, ошол жөнүндө өтөбүз. Индукцияны кайталасак, суроолорду кандай алып чыгарабыз? 3 шаг менен чыгарабыз. Биринчи шаг n барабар 1 үчүн текшеребиз. Эгерде туура болсо, экинчи шагга өтөбүз. n барабар k үчүн туура деп алабыз. Андан кийин ошо эки шагты колдонуп, үчүнчү шагты далилдейбиз. Үчүнчү шаг болсо, n барабар k плюс 1 үчүн далилдейбиз. Биринчи суроого өтсөк, 1 плюс x n-чи даражасында чоң же барабар 1 плюс nx дейт. Бул жерде индукцияны колдонсок, биринчи шаг n барабар 1 үчүн текшеребиз. n барабар 1 болсо, бул n-дин ордуна 1-ди коебуз. 1 плюс x биринчи даражасы чоң же барабар 1 көбөйтүү x. Бул эмнеге барабар? 1 плюс жана эле x. Бул экөө барабар. Ошондуктан бул туура дейбиз. Анда экинчи шагга өтөбүз. n барабар k үчүн туура деп алабыз. n барабар k болсо, бул n-дин ордуна k-ны коебуз. Чоң же барабар 1 плюс k көбөйтүү x. Муну туура деп алабыз. Ушул экөөнү колдонуп, үчүнчү шагты далилдейбиз. n барабар k плюс 1 болсо, 1 плюс x даражасы n-дин ордуна k плюс 1 койсок, k плюс 1 чоң же барабар 1 плюс k плюс 1 көбөйтүлгөн x экенин далилдешибиз керек. Бул жерде 1 плюс x k плюс 1-чи даражасы менен эмнеге барабар? 1 плюс x даражасы k көбөйтүлгөн 1 плюс x-ка барабар. Экинчи шагты карасак, 1 плюс x даражасы k болгондо эмнеге барабар? Ушуну алып келип бул жерге ордуна жазсак, бул чоң же барабар 1 плюс k көбөйтүү x көбөйтүлгөн 1 плюс x. Эгерде кашан ача турган болсок, алабыз 1 өз эле жазылып калат, 1ге көбөйткөндө k x x-ка көбөйтөбүз плюс x плюс kx квадрат эмнеге барабар? 1 плюс kx плюс x-nin квадраты плюс x бул 1 плюс k плюс 1 көбөйтүү x-тан чоң экенин далилдешибиз керек. Башкача айтканда, эмне далилдешибиз керек? 1 плюс k плюс 1 көбөйтүү x экенин далилдешибиз керек. Эгерде бул жакты оң жагында кашасын ача турган болсок, k көбөйтөбүз, андан кийин 1ге көбөйтөбүз. 1 плюс k көбөйтүү x плюс x. Ошондо бизге
kx kvadrat plus x чоң же барабар 1 плюс kx плюс x экенин далилдешибиз керек. Бул жерде бирлерди кыскартсак kx'lar жойулуп кетет, x менен x кетет. Бул жерде кайсы калып атат? kx квадрат чоң же барабар 0 экенин далилдешибиз керек. Бул жерде k натуралдык сан болгон үчүн k ар дайым чоң же барабар 1 болот. Бир сандын квадраты ар дайым 0дон чоң болот. Минус боло албайт. Мисалы минус сан болсо, минуска көбөйтсө, бул плюс болуп калат. Ошондуктан бул дагы 0дон чоң, бул да 0дон чоң. Ошол үчүн бул барабарсыздык туура экен далилдедик. 3-шартты. Кийинки суроого өтөбүз. 2-нин n-чи даражасы чоң n-ден дейт. Индукция боюнча биринчи шарт n = 1 деп алабыз. Бул жерде n ордуна 1 деп коелу. Бул жерге да n ордуна 1 деп койсок, 2-нин биринчи даражасы чоң 1. Бул туура 2 1ден чоң. Эми кийинки шартка өтөбүз. Шарт 2 n барабар k үчүн туура деп алабыз. 2-нин k-нчы даражасы k'дан чоң деп алабыз. Эми 3-нчү шартты далилдейбиз. k плюс 1 чоң k плюс 1ден. Бул жерде 2-нин k плюс 1-нчи даражасын кандай кылып жазсак болот? 2k көбөйтүү 2 десек, мында экинчи шартты карасак, 2-нин k-нчы даражасы k'дан чоң болчу. Ордуна k'ны жазабыз. Бул чоң k көбөйтүү 2 болуп калат. K көбөйтүү 2 деген бул эмне? K плюс k деген. Бул k натуралдык сан болгон үчүн бул ар дайым чоң же барабар 1 болот. Анткени натуралдык сан 1ден кичинекей боло албайт. Ордуна k бул чоң же барабар 1. Ордуна 1ди жазсак, бул k плюс 1 болуп калат. Эмне чыкты? 2-нин k плюс 1-нчи даражасы бул чоң экен k плюс 1ден. Далилдедик. Кийинки суроого өтөбүз. Бир бөлүнгөн бул жерде индукция боюнча чыгарсак, биринчи шаг үчүн текшеребиз. n барабар 1 дейбиз. n ордуна бул жерде 1ди койсок, 1 бөлү тамыр астында 1 чоң же барабар 1. Бул жерде 1ди 1ге бөлсөк 1 эле чыгып калат. Тамыр астында 1 дагы чоң же барабар 1 дейт. Экөө барабар болгон үчүн бул туура. Кийинки шартка өтөбүз. Экинчи шарт n барабар k үчүн туура деп алабыз. Анда чоң же барабар k дейбиз. Үчүнчү шарт далилдейбиз. n барабар k плюс 1 болсо, тамыр астында k плюс 1 чоң же барабар k плюс 1 дейбиз. Бул жерде экинчи шартты карасак, ордуна тамыр астында k'ны коебуз бул жерге.
тамырасында k да бул кандай болуп калат? Тамырасында k плюс 1 бөлүнгөн k плюс 1 чоң же барабар k плюс 1 экенин далилдеш керек болуп калат. Сол жагы кандай болот? K көбөйтүү k плюс 1 десек, бөлүнгөн k плюс 1 плюс k плюс 1. Бул эмнеге барабар? 1 плюс k көбөйтүү k плюс 1 бөлүнгөн тамырасында k плюс 1. Анда бизге эмнени далилдешибиз керек? Бул чоң же барабар k плюс 1 экенин далилдешибиз керек. Тамырасында k плюс 1. Эгерде буну оң жакка алып өтүп турган болсок, суроо кандай болуп калат? 1 плюс тамырасында k көбөйтүү тамырасында k плюс 1 чоң же барабар тамырасында k плюс 1 тамырасында k плюс 1. Ушуну далилдешибиз керек болот. Экөөнү көбөйтсөк, бул кандай болуп калат? Квадраты k плюс 1 k плюс 1ге барабар. Анда бул k плюс 1ден чоң же барабар экенин далилдешибиз керек. Сол жагын чыгара турган болсок, тамырасында k көбөйтүү k плюс 1 плюс 1 k плюс 1 k натуралдык сан болгон үчүн k плюс 1 ар дайым чоң болот k'дан. Анда бунун ордуна k'ны жаза турган болсок, кандай болот? K көбөйтүлгөн ордуна k'ны жазсак плюс 1 квадрат болгон үчүн тамырлар кетет. Анда эмне калат? K плюс 1 калат. Далилдедик. Бул k плюс 1ден чоң экен. Кийинки суроого өтөбүз. Индукция боюнча биринчи шарт n барабар 1. Бул жерде n'нын ордуна 1ди койсок, 2 факториал бөлүнгөн 1 факториал квадрат бул чоң биринчи даражасы. Бул жерде экинин факториалы канчага барабар? 2 4тү 1 плюс 1 да 2 4тү 2ге бөлсөк, бул жер 2 болуп калат. Чоң же барабар 2. Ошондуктан экинчи шартка өтөбүз. Анда экинчи шаг n барабар k дейбиз. 2 бул белгини билбегендер үчүн бул эмнени билдирет? n факториал деген бул n'ден баштап 1ге чейинки сандардын көбөйтүндүсү деген. Мисалы, n бул жерде 3 болсо, 3 факториал эмнеге барабар? 3 көбөйтүү 2 көбөйтүү 1 6га барабар. Бул белги ошону билдирет. Сурообузду улантсак, k үчүн туура десек, анда 4түн к'нчы даражасы плюс 1
Ушуну колдонуп үчүнчү шартты алгебиз. Үчүнчү шаг n барабар k плюс 1 дейбиз. Бул жерде n ордуна k плюс 1 койсок, 2 көбөйтүү k плюс 1 факториал бөлүнгөн k плюс 1 факториалдын квадраты. Бул чоң экен. 4-тün k плюс 1 даражасы бөлүнгөн k плюс 1 плюс 1. Кандай кылып жазылсак болот? Эгерде бул жерде кашаны ача турган болсок, 2-ни k'га көбөйтөбүз, андан 1ге көбөйтөбүз. 2k плюс 2 факториал бөлүнгөн плюс 1 квадраты чоң. Бул эмнеге барабар? Факториал болгон үчүн 2k плюс 2 көбөйтүү 2k плюс 1 көбөйтүү 2k'ны факториал деп жазып алсак болот. Андан кийин k плюс 1 факториал кандай кылып жазып алсак болот? K плюс 1 көбөйтүү k факториал андан кийин бул квадрат. Эмнени далилдешибиз керек? Бул чоң экен. Андан экенин далилдешибиз керек. Бул 4k плюс 1 кандай кылып жазып алсак болот? 4 көбөйтүү 4-тün k-нчы даражасы k плюс 1 эмнеге барабар? K плюс 2 дейбиз. Бул жерде экинчи шартты карайбыз. 2k факториал бөлүнгөн k факториалдын квадраты бул 4-тün k-нчы даражасы бөлүнгөн k плюс 1ден чоң болчу. Анда бул жерде кашаны ачап турган болсок, 2k плюс 2 көбөйтүү 2k плюс 1 көбөйтүү бул бөлүнгөн квадраттары k плюс 1 квадрат. Андан кийин бул көбөйтүү k факториалдын квадраты. Экинчи шартты карайбыз. 2k факториал бөлүнгөн k факториалдын ордуна андан кийин бул ордуна 4-тün k-нчы даражасы бөлүнгөн k плюс 1 деп жазып алсак болот. Анда бул кандай болот? Чоң 2k плюс 2 көбөйтүү 2k плюс 1 бөлүнгөн k плюс 1 квадрат көбөйтөбүз. Бул экөөнүн ордуна жазабыз. 4-тün k-нчы даражасы бөлүнгөн k плюс 1.
плюс 1. Анда эмнени далилдешибиз керек болот? Чоң экенин 4 көбөйтүү 4k бөлүнгөн плюс 2 экенин далилдешибиз керек болот. Мындай болсо, кандай кылып жазсак болот? Бул жерде экилерди кашанын сыртына чыгара турган болсок, эмне калат? 2 көбөйтүү k плюс 1 болот. Андан кийин бул k плюс 1 менен бул k плюс 1 кыскарта турган болсок, эмне калат? 2 көбөйтүү 2k плюс 1 бөлүнгөн k плюс 1 квадрат. Андан кийин бул 4-ün kanчы даражасы менен бул 4-ün kanчы даражасын кыскартсак, бул жерде 4 калат, бул жерде k плюс 2. Демек бул жер кашан ача турган болсок, 4k плюс 2 бөлүнгөн k плюс 1'nin квадраты чоң 4k плюс 2 дейбиз. Бул жерде үстүлөрүн 2ге кыскарта турган болсок, бул жерде канча калат? 2 калат, бул жерде 1, бул жерде 2 калат. Анда кандай болуп калат? 2k плюс 1 бөлүнгөн k плюс 1'nin квадраты болуш керек. Жадан k плюс 2'ден ушуну далилдешибиз керек. Эгер көбөйтө турган болсок, 2k плюс 1 көбөйтүү k плюс 2 бул жакка алып өттүк. Андан кийин бул экөөнү көбөйтөбүз. Чоң болуш керек. Канчадан? 2 көбөйтүү k плюс 1'nin квадраты. Эгерде бул жерде кашан ача турган болсок, көбөйтөбүз. Андан кийин мына 2k'нын квадраты 2ге көбөйтсөк 4k, андан кийин 1ге көбөйтөбүз плюс k плюс 2. Чоң болуш керек канчадан? Кашан ача турган болсок, 2 көбөйтүү k'нын квадраты плюс 2k плюс 1. Андан кийин бул жерден кашан ачабыз? 2k квадрат плюс 4k плюс k плюс 2 чоң болуш керек. Канчадан? Кашан ачсак? 2k'нын квадраты плюс 2k көбөйтөбүз 4k плюс 2. Кандай болуп калат? 2k квадратын 2k квадрат кетсе, 4k менен 4k, 2 менен 2 кетсе, эмнени далилдешибиз керек? K 0'дон чоң экенин далилдешибиз керек. Бирок k натуралдык сан болгон үчүн аларда эми чоң же барабар 1. Башкача айтканда бул чоң 0'дон. Далилдедик. Ушундай эле кылып чыгарып кетербиз. Барабарсыздыктарды индукцияны колдонуп. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Эгерде түшүнбөгөн жерлериңер болсо, комментарийге жазсаңар болот же Telegram группадан сурасаңар болот.